Ички иштер министрлиги өкүлдөрү отурат. Билет линза боюнча чын аябай кыйнап атасыздар, себептенде билет линза боюнча спорный момент, закондуу түрдө алып карап бергенде эки жактан можно трактовать. Ал боюнча мыйзам долбоор келатты, бирок жогорку кеңеште кабыл алына электе, бирок эмнегедир азыр штраф салып атышты. Туура асманды караган көздү жегендер болсо, аларды ошол жерден аппарат менен текшерип, протоколун түзүп чара көрсөңдөр болот, бирок атайлап 20 000 сом, 30 000 сом коротуп, мендир билет линза турат, 20 000 сом койдургам. Атайын жарык болсун, коопсуз болсун деп адамдар түзбөйлү депчи. Бирок ошолорго штраф киргизип, азыркы күндө Таласта кечээ катуу рейд болду, Ошто болду, Баткенде болду, мына азыр Чүйдөдө башталды да. Рахмат. Сиздин айтып кеткен билет боюнча элдер бир аз турумуз маалыматтар таратып атышат. Негизинен основная цель максатыбыз бул жанагы сиз айтып кеткендей светотеневая границасы жок ледтер боюнча иштеп атабыз. То есть мындайча 500 000 сомдук китайский ледтер боюнча ал жанагы фара коюлганда неме эткенде границасы жок болот, башка водительдердин көзүн алып коет да. Ошолорду биз таянкка киргизип атабыз. Жанагы билеттер боюнча эч кандай пока билеттер боюнча эч көп кызматкерлер иштебейт. Билеттер боюнча кимдики СТГси бар болсо, законный болсо, аларга тиешпейсиздер. Туурабы? Топко. Все, чоң рахмат.